достор, кандайсыңар, манайлар жакшыбы? Биз болсо бүгүн 10 жылдык жолугушуубуздун акыркы күндөрүндө мынтип талага сонун Каракылжанын эң сонун талаасына эс алууга чыктык. Бул жерде классташ кыздар, келиндер, балдардын бардыгы ушул жерде эс алууда болуп атат. Менимче бардыгына жагып атат болушу керек. Буюрса биз сонун алдыдагы мүнөттөрдө сиздер менен биргеликте эң сонун сиздерге кабарлар жеткирип турууга аракет кылабыз. Бул жерде азыр боз үй тигилип атат. Сөзсүз түрдө бул жерде бир эмес эки боз үй биздин Татнагай балдардын өзүнө. Ооба. Кандайсыз, Радамин мырза? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул менин сүйүктүү классташым. Булар эрте келишкен, эрте келишип, бизге кыздарга сонун боз үйлөрдү тигип, бизге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атышат. Бул келе жаткан мырза Нурсултан мырза. Нурсултан мырза, манай кандай? Отлично, окей. Биздин көрүшкөнүбүзгө мына 19-20 баштап көрүшүп атабыз. 19-дан баштап. Ошодон бери чарчаган жоксузбу? Жок, ушундай талак эң кооскана жерде кантип чарчайсың? Өзүң кайра сергип дем алган, рахат алып жүрөсүң ушинтип. Бул жакта дагы боз үй тигип атышат. Азыр Сапарбек мырза. Бул менин классташым. Аты Сапарбек, супер бойдок. Боз үй тиккен негизи билет белеңиз, кичинеңизден үйрөнсөңүз керек. Бир жолу көргөнмүн, азыр уже үйрөндүм деп айта алам. 3-чү жолу тигип атышат. Бул Данияр деген классташым. Булар бизден эрте келишип, боз үйлөрдү тигип аябай аракет кылып жатышат. Экинчисин бүгүн тигип Ооба. атабыз. Негизи боз үйдү улуу билген инсандар тигет экен. Анан сиздер жапжаштыруу эле жакшынакай зыңкыйган мындай бойдокторду боз үйлөр тигип коюпсуздар. Тажрыйбаны каяктан алгансыздар? Илгертен боз үй тигип жүргөнбүз да. Негизи оңой эле болду. Оңой эле. Эс алуу күн кандай атат? Эс алуу күн жакшы. 5 манайлар 5 ойноп жүрөбүз. Чарчаган жоксуздарбы? Чарчоо деген болбойт да жолугушууда. Абдан жакшы. Бул болсо Айзада деген суу. Карасаңыздар, асманды карап койсоңуз. Тоонун кооздугун, абанын тазалыгын, суунун шаркырап. Мына ушундай керемет жерде эс алуу болуп жатат. Бизде бул болсо